Бул идея 2015-жылы мен Айгерим менен баш кошкондо идея келген. Ошол кезде мен Раматылык Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти Марат Козукеев куданын бирөөсүн ойносо, анан кийин экинчи куданы Абдылда Иманкулов Кудул Байкебиз ойносо деген менин өзүмдүн кыялым бар болчу. Эрмек ушундай идеям бар эле, тартпайлы десем, Эрмек сразу колдоп эле сценарийди бир 4 ай иштедик биринчисин. Союзбек мисалы образы барга көппөгөн, жокко чөкпөгөн, ар дайым мындай позитивде жүргөн, кандай бир кырдаал болбосун, бардык жактан мындай кургак чыга турган кишилерден да. Анан Аскар куданы Болот Энтимишевди болушунча кинонун башынан аягына чейин жүдөтөбүз. Хайван! Шоприк! Биринчиден экинчи части эмне айырма, бул экинчиде көп экшен бар. Погоня, мушташ. Шабылдап элечи. Таптаза кылып эле. Экинчисинен ошол жагынан кичине айырма кылалы дедик. 49 координат билет. Акырын баштадык. Начали. Үчүнчү кудай эми Бакыт Мукул ойногон образ бул кичине башкачараак, экөөнүн такыр айырмаланып турган үчүнчү образ кошулат. Командада 15-20 киши болуп жүрдүк. Бул кино Ысык көлдө оттукта тартылды. Бир гана оттукта эле болгон жок, көлдү полностью тегерендип, көлдүн эң кооз жерлерин көрсөттүк. Биздин супер кудулар тасмасында биз Эрмек экөөбүз ойлонуп, ушу мимозаны көбүрөөк кылбай, азыраак кылып, көп ачкан эмеспиз. Анткени биздин планыбызда экинчиси бар болчу. Анан экинчисинде вот мимоза болушунча ачылган, чачылган дегендей. Биздин команда аябай ынтымактуу болду, съемочный группа. Ар бир өзүнүн жумушун так аткарып атты. Актерлор менен иштешкен оңой болду. Анткени бардыгы профессионалдар, өз жумушун так аткарган. Мозговой штурм деп коебуз. Ушундай Эмил, мен болуп отурганда, ошол байкелер да чакырып келип, өзүнүн болгон окуяларын кандай болсо туура болот деп байкелер менен да кеңешкенбиз. Көлдүн ортосунда съемка болуп атканда, эки катер менен тартып жүргөнбүз, бир катердин бузулуп калып. Şapkaya düşüp de lagan sana bakma. Kamera. Yes. Açın. Эң негизгиси биз кинодо машина талкаладык. Ал машинаны жөн эле башка кинолорго окшоп Кулатып ийген жокпуз, түрткөн жокпуз. Ал деле полный сценарий менен кетет, баягы эле бульдозер. Тартылышы баягы оңой эле да, бардыгын даярдап алсаң, подготовка деп коет, ошо подготовкасын жакшы даярдап алсаң, ордорду менен кете берет. Камера. Начали. Супер кудулар тасмасынын экинчисине болушунча ойногонго, өзүмдү киного киргизгенге аракет кылдым, образга киргенге. Орусча сүйлөгөн бирөөнү алып алсак, крутой немелер экен деп калат беле дейм да. Жан жабиет, же болбосо шамал болот. Кичине ошол ыңгайсыз болуп атты. Негизинен алганда оңой эле кетти. Кинода бир момент бар, Союзбек бирдекеден коркуп кетип, чалынып кетет, тоголонуп барып туруп башы менен. И ошол убакта операторубуз канатта камераны алып туруп Бул
жакта возрастной ограничение эч кандай жок, үй бүлөлүк комедия да. Анан көп жеринен тарбиялык жактарында негизи комедия, бирок ошонун ичинде дагы баягы тарбиялык жактары да бар да. Кинонун ичинде негизи ата менен баланын баягы мамилесин чыгарганбыз. Буюрса, үй бүлөнүн баардыгына жаккан комедия болот деп ишенип атабыз. Все, команда, смена окончена. Всем спасибо. Жинағанға жардам беріп қойғылар. Нормально, плавит напалмом, кружит фатально, маска кабала. Давай, давай, передавай, давай, Мэри, летай, летай, переплетай, летай, эри. Этими невидимыми сплетены наши пути, с этими, видимо, ты меня пленила, возлюби. Ты меня слышишь, как Катрина, Алабама, Миссисипи. Пересекая гармы линий, моя